Мыйзам куралдуу күчтөрдүн башкаруу системасын реформалоодо Коргоо кеңешинин чечимдерин жана аскердик доктринаны ишке ашыруу максатында кабыл алынды. Жаңы мыйзам боюнча күч структураларына көзөмөл кылуу үчүн башкы штаб түзүлөт. Ал куралдуу күчтөрдүн аскерлерин башкаруунун жана аскерлерди пайдалануу пландарын ыкчам иштеп чыгуучу негизги орган болот. Штабтын жетекчилиги алдында күч структуралары кризистик кырдаалдарда координацияланып, кырдаалга реакция жасоо, пландаштыруу, күч жана каражат колдонуу уюштурулат. Главной целью военной реформы является преобразование. Куралдуу күчтөрдү кайра түзүү бул заманбап куралдануу менен материалдык техникалык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртуу. Аны менен катар мамлекеттин улуттук коопсуздугун натыйжалуу камсыздоону жөнгө салат. Башкы штабтын жетекчиси болуп эч кандай саясий адам дайындалбайт дейт Коргоо кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Кубанычбек Орузбаев. Анын айтымында башкы штабтын жетекчилигине дасыккан жогорку тажрыйбалуу аскер адамы гана коюлат. Совершенно очевидно, что начальник генерального штаба Кыргызстандын башкы штабынын буйругун аткарууга бардык мамлекеттик органдар милдеттүү. Органдардын ортосунда чатак жагдайларда байланыш болуп турат. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү аскер доктринасына ылайык реформаланып, келечекте ар кандай коркунучтарга туруштук бере алган жөндөмдүү армия түзүлөт дейт Коргоо министринин биринчи орун басары Замир Сүйөркулов. Отражение внешней агрессии для борьбы с терроризмом. Башкы штаб аскердик стратегия, тактика жана доктринаны иштеп чыгуучу орган. Коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги сыяктуу күч түзүмдөрдүн башын бириктирип, терроризм, сепаратизм сыяктуу ички тышкы коркунучтардын алдын алат жана жоет. Кризисной ситуации. Биздин мамлекетте ар кайсы региондо, ар кандай бир эме коркунучтар болуп кетиши мүмкүн да ушундай кырдаалдар. Ошондуктан биз айткан жокпуз, түзмө-түз айткан жокпуз, куралдуу күчтөрдү колдонобуз деп. Кыргызстанда бирдиктүү аскердик башкаруу борбор түзүү менен 2017 жылга чейин өлкө заманбап типтеги армияга ээ болмокчу. Учурда Орусиядан аскерий техникаларды алып келүү аракети уланууда. Бирок канча техника келери азырынча белгисиз. Орусиядан $1 миллиард аскердик жардам келери күтүлүүдө. Жаннат Мажитова, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал.